Bismillahirrahmanirrahim. Alгач макталардын баардыгы жараткан Аллах Таала болгон болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдана салаваттар болгон болсун. Курбан айт демекчи. Курбан деген сөз бул араб тилинен каруба, жакын болуу дегенди түшүндүрөт да. Жакын болуу деген сөздөн келип чыгат. Демек бул кандай жакын болуу десе, бул ошол курбан айтта кылына турган өзгөчө бир амалдар бар. Ошолорду кылыш менен Аллах Таалага пенде баласы жакындайт деген нерсе да. Эми Курбан айтта бизде Ороз айтынан Курбан айт эки айт байрамыбыз бар. Курбан айтта болсо жөрөлгөсү өзгөчө ошол кан чыгаруу, кой союу деген нерсе бар. Уй союу, төө союу. Эми ушул союу маселеси Курбан айтка байланыштуу кандай болуп калган тарыхы дей турган болсок, биз ошол Ибрахим пайгамбардын өмүр баянына кайтып барышыбыз керек да. Ибрахим пайгамбар Аллах субханала тааланын эң жакшы көргөн жакын досу катары пайгамбар болуп эсептелинген. Ошол Ибрахим пайгамбар качан баласын ымыркай кезинде Исмаил пайгамбарды Хажар энебиз экөөнүн аялын Кудай Тааланын буйругу менен ошол бир талаага чөлгө чыдап коет да өмүр баянында. Ал деген ошол кийин Мекке шаар болот. Ошол жерден кийин баласына келип учурашып, баласы менен жолугуп улгайып калганда. Анан ал жерден баласы менен сагынычы баягында кусалыгы көп жылдан бери көрбөй, баласы менен ушундай бир жакын болуп турган учурда Аллах Таала Ибрахим пайгамбарды дагы сынагысы келет да. Ага чейин бир топ Ибрахим пайгамбардын жашоосунда сыноолор болуп өткөн. Баласын ошол жака таштап, ымыркай баласын аны отко салдырып Ибрахим пайгамбарды кыскасы өмүр бою өтө эле жана сыноолор көп болгон. Ошолордун арасында Исмаил пайгамбарды Ибрахим пайгамбар экөө жолуккандан кийин баласын ошончолук сүйүүсү күчөп турган учурда Аллах Таала сынагысы келет да. Кантип сынагысы келет? Ошол жүрөгүндө мен бармынбы пайгамбардын же баласы кирип кеткенби, кандай болду экен деген максатта Исмаил пайгамбарды курбандыкка чал деп Ибрахим пайгамбардын түшүнө Аллах Таала бир топ жолу аян берет да. Бир топ жолу аян берет, а пайгамбарлардын түшүнө кирген нерсе сөзсүз түрдө аткарылыш керек да, аян болот. Анан Ибрахим пайгамбар баласына айтып, балам ушундай түш көрүп атам дегенде, Исмаил пайгамбар дагы баласы да пайгамбар болуп, ата эч кандай кыжалат болбоңуз, капа болбоңуз, эгерде Кудай Таала муну буйруп аткан болсо, мени сабырдуулардан көрөсүз деп, Исмаил пайгамбарды Ибрахим пайгамбар ошондой бир өрөөнгө жерге алып барып, муздамакчы болгондо бычагы өтпөстөн, бычак дагы ошо Кудайдын калоосу менен кесет демекчи, бычак менен ошол кесе албай, муздай албай, анан Аллах Таала сыноодон ийгиликтүү өттү Ибрахим деп асмандан кочкор түшүрүп, ошол кочкорду муздаган да. Демек ошол нерседен кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келип, өзүнүн чоң атасы Ибрахим пайгамбардын курбандык кылуусун көргөзүп берип, Аллах Таала бул курбандыкты жактырган. Демек силер мындан кийин негизги максатыңар бул кан чыгарыш керек боло турган болсо деле, бирок негизги максатыңар ушул аркылуу Кудайга жакындоо ритуалы болуп калды деп, биз ошол курбан айт күнү курбандык чалуу ошондон калып калган экен да. Демек биз ошол курбан айтта Ибрахим пайгамбар Исмаил алейхиссаламды жүрөгүндө бир гана Кудай деп деген нерсени далилдеш үчүн курбандык кылган болсо кочкорду, биз болсо эч кандай ал нерсеге барбастан болгону биз дагы Кудайды азырлабыз, биз дагы Кудайга жакындайбыз деген максатта ошол күнү курбандык чалып майрамдайбыз деген сөз. Мисалы бодомал болобу, же болбосо деген кой болобу союп атса, ошол нерсени да эт катары пайдалануу эмес, демек ошол бул атайын ошол курбандыкка чалынып атат деген нерсе болуш керек экен да. Албетте, албетте. Жада калса буга чейин кийин дагы айтып берем. Мисалы үчүн 7 киши чогулуп бир бодомал сойсо болот деп келет да. Кой сойсо болот, койду бир жалгыз киши соет. Ечки сойсо болот, жалгыз киши. Бирок бодомал уйларды мисалы үчүн же топоздорду 7 киши биригип сойсо болот. Мейли бир киши сойсо деле мейли, эки деле мейли, бирок максимум 7ге чейин уруксат деген сөз бар да. Бирок ушундай деп келет биздин шариятыбызда, эгерде 7 киши бир уйду союп атканда бирөөсү гана эт жеш максатта болуп, ал эми 6оосу курбанчылык максатында Аллах ыраазы үчүн сойгон болсо, 7-өнүкү тең кабыл болбойт деп келет да. Шарттары туура болуп калды деп, анткени 7-өнүкү тең ниети курбандык деген ниет болуш керек.
бирөөнүкү гана тамак үчүн болуп калган болсо анда ал жөнөкөй эле урсак үчүн союлуп калган мал болуп калат дейт. Ал ошол максатта мүмкүн ошол адамдын эгерде үйүндө курмандыкка кошулуп аткан адамдын үйүндө эт жок болуп кала турган болсо, анан кийин 3/4 бөлүгүн өзүмө алып калам, калган 2 бөлүгүн болсо берем, бирок деген болуп атат да, ошондочу. Этим жок деген маселе болуп атат. Андай болсо кандай болуп калат? Бул курбанчылык деген бул ибадат болуп атпайбы? Мисалы үчүн намаз бул ибадат. Ибадат деген эмне? Атайын сыйына турган ритуал да. Орозо бул ибадат. Зекет бул ибадат, ажылык бул ибадат. Демек, ибадат болгондон кийин, сыйынуу ритуал болгондон кийин анда сөзсүз ниет болуш керек да. Намазды деле мисалы үчүн ниети жок болуп койсо кабыл болбойт. Орозону деле эртең менен ниет кылбай койсоң, оозу жаап кабыл болбой калат да. Эми кабыл кылыш кылбаш Кудай Тааладан, бирок Кудай Таала ошондой шарт койгон да, кабыл кылуу үчүнчү. Ошол сыяктуу эле курбандык дагы бул ибадат, сыйынуу ритуал болгондуктан мында ниет кылбай турган болсо, курбанчылык деп ниет кылбаса, анын шарты өтпөй калат да. Ал мейли сен конок үчүн болсун, урсак тойгузуу үчүн болсун, жөн эле союп койсо да, эч кандай курбанчылык өтпөй калышы толук ыктымал. Эми этке келе турган болсок, этте курбандык сойгондон кийин андан сойгон адам өзү жесе болобу же болбойбу деген маселе бар да. Жесе болот. Бирок жакшырагы деген нерсе бар да. Жакшырагы пайгамбарыбыз хадисте келгендей, этин 3кө бөл деп айтылат да. 3кө бөл дегенде биринчисин 1 бөлүгүн, 3/4 бөлүгүн өзүң муктаж болсоң өзүң алып кой. Экинчисин ошол кошуна колоңдорго, тууган тушкандарга салып бер же чийкилей бер. Үчүнчүсүн болсо ошол жакыр кедейлерге берип кой деп келет. Бул жакшырагы, эгер ошондой болсо. Ал эми эгерде жок, өзү муктаж болгон болсо, чындап эле муктаж болгон болсо, анда баардыгын өзү алса деле уруксат. Бирок кандай болсо деле өзүнө алган күнү башкаларга жегизип коюусу да, башкаларга берип коюусу бул сооптун үстүнө сооп болот, нур үстүнө нур болот. Анткени Курбан айттын дагы бир философиясы курбанчылыктын. Сен кан чыгарып Кудайга жакындап ошол сойгондон кийин ошол эттен Курбан айт күнү башка кедей кембагалдар дастарконуна эт салып жеп калса, алар да майрамдык маанайды түзүп калса, алардын малдары да ошол Курбан айтта сорпо иштик элек, эт жедик элек, 5 бармак жедик элек деген бир сезим алып калса деген нерсени туюндурса, өтө жакшы сооп иш болот эле деген сөз да. Ошого карайбыз. Эгерде сен өтө эле муктаж болсоң, макул. Бирок ошол эле учурда бөлүп бергениң жакшыраак дейбиз. Кааласаң 2ге бөл, кааласаң 3кө бөл, кааласаң баарын берип сал, кааласаң бир канча бөлүгүн өзүң каалаганды берип кой деген жакшы болот. Курмандыкка чалууда малдар кандай каралат жана кайсы малдарга басым жасалыш керек? Эгерде маалыматтарга таяга турган болсок, жылкы сойго болбойт деген бар экен, ошол чынбы? Курбан айт деген, Курбан айттагы курбанчылык бул ибадат болгондон кийин, ибадат ритуал, сыйына турган бир ритуал болгондон кийин, мунун өзүнүн так жана ченелген белгилери бар да. Аны биз сырттан кошо албайбыз. Кандай эле 5 мал намаз 5 болгондуктан аны 6 кыла албайбыз. Анын 4 кыла албайбыз. Анткени Алла Таала ошентип бекитип койгон да. Курбан айт да ошондой, Курбан айтта курбанчылыкта ошентип бекитилген. Ал кайсыл десе, мындай белгилүү мал жандык менен бекитилген. Ал деген кой, эчки, уй жана төө болду. Биз сырттан мисалы үчүн жанагындай жылкыны кошо албайбыз. Же болбосо бирөө мисалы үчүн тоок кошо албайт, эжек десе кошо албайт. Анткени бул Аллах Таала өзү белгилеп ченеп койгондуктан ошол аркылуу гана биз Кудайга жакындап курбанчылык кыла турган бир ритуал болуп калгандыктан. Эми койго келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте бардыгын айтып берет. Кой ким сое турган болсо, ал койдун минималдуу жашы 1 жаш болсун дейт. 1 жашка толуп 2ге өтүш керек болот да. Эчки дагы ошол нерсени туюндурат. Ал эми уйга келе турган болсок, уйдун минималдуу жашы 2ге толуш керек, анан 3кө өтүш керек болуп калат. Ал эми төөнүкү болсо 5ке толуп 6га өтүш керек болуп калат. Ушул жаш минималдуу өлчөмү, ушул гана малдар союлат. Ал эми койдун дагы бир жеңилирээк варианты бар. Ал кайсыл десе, эгерде ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн Курбан айтка 1-2 күн калганда кой алайын деп бараса, кой калбай калышы мүмкүн да. Кандай койлор 1 жаштан 2ге өткөн койлор калбай калышы мүмкүн. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кандай койлор табылып калат? Кээде мисалы үчүн 7 айлык, 8 айлык, 9 айлык козулар табылып калышы мүмкүн. Анын жолу барбы десе, пайгамбар хадисте бир гана койго уруксат берет. Эгерде кой 6 айга толуп, андан өйдө 7, 8, 9, 10, 11 ошондой болуп калган болсо, анан сырткы келбети 1 жашты койго окшош болгон болсо, анда уруксат дейт да.
уруксат. Анда бир 7-8 айлык козуну алып, сырткы келбети, эттүүлүгү кадимкидей бир жаш койго окшош болгон болсо, анда сойгонго уруксат. Бул койго гана, эчкиге тиешеси жок. Демек кой 1 жаш, эчки 1 жаш, минималдуу өлчөмү, уйдук 2 жаш, төөнүкү 5 жаш, ошолорго уруксат берилет. Анан булардын абалдары жакшы болуш керек. Баягындай котур болуп кеткен болсо, же болбосо жанагындай аксак басылбай турган болсо, же болбосо көздөрү эчтеке көрбөй турган кылый боло турган болсо, же болбосо жанагындай тиштери жок, чөп чайнай албай турган болсо, же болбосо жанагындай уйдуку мүйүзү жарымынан өйдө сынып калган болсо, мисалы үчүн ылдый, куйругу кесик боло турган болсо, анда булар жарабай калат. Кулагы кесик болсо, кулактыкы мисалы үчүн 3төн 1 бөлүгүнүн көбү кесик боло турган болсо, ушулар жарабай калат. Муну менен эмне айткым келип атат? Аллах Таала Курбан айт күнү жакшы, эң жакшы малдардан сойгула дейт да. Кудай Таала Куранда айткан, силердин этиңер, каныңар мага жетпейт дейт. Мага кереги жок деген сөз да. Мага силердин такыбачылыгыңар, Кудайдан коркконуңар, канчалык мени сыйлайсыңар, канчалык мени баягында ыйык көрөсүңөр, ошону көргүм келет дейт Аллах Таала. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн азыр көп адамда кой сойгондо, конокко сойгондо эң жакшысын соёт да. Кудаларына келген, мисалы куда сөөктөргө жакындарына эң жакшысын соёт. А бирок Курбан айтка келгенде эптеп-септеп баарыгын, арзаныраагын, ошондо да баягы жарым акчасын берип бербей, молдокейге кайра-кайра чалып сурашып ушинтип союшат да. Бул мен айтат элем, тескерисинче сен кандай куда сөөгүңө кой соёт элең, эң жакшысын, еттирөөгүн Кудайга да ошондой союш керек дегенде сен айтып келет да. Интернет аркылуу эле мисалы да, сиз деле көрүп атсаңыз керек да, интернет аркылуу эле айтып атышпайбы коптор. Бизге кошулуңуздар реквизиттерди жазып коюп атат. Анан ошол канчалык деңгээлде туура? 7 адам чогулуп бир боломал сое турган болсо, мунун шарттары бар. Эң биринчи ошол 7 адам теңме-тең акча чыгарыш керек. Бир шарт, биринчи шарты. Мисалы үчүн боломал канча сом турса, ошону 7ге так даана бөлүп, ошончо адам чыгарыш керек болот. Бул биринчиси. Экинчиси, 7 тең ниети курбанчылык болуш керек болот. Үчүнчүсү, жөн эле акча берип коюп, аны эчтеке көрбөй, сойгонун көрбөгөн болбойт. Акча бергенден кийин жок дегенде ошол адам өзү бара албаса дагы аны видеого тартып көргөзүш керек болот. Мына курбанчылык кылып атабыз депчи. Анан үчүнчүсү, ошол 7 ошентип курбанчылык сойгондон кийин 7 килограмм, граммы менен кошуп так даана 7 бөлүнүш керек болот. Болжолдоп бөлгөн болбойт этти. Ар бирөө 7 тең килограмм, буга мынча килограмм грамм менен, буга мынча килограмм грамм менен кетти, ошону 7 бөлүнүш керек. Ошол бөлүнгөндөн кийин анан мага мисалы үчүн 7-чи адам мен болуп мага тийди да, эми мен аны каалагандай иштетсем болот. 3гө бөлсөм болот, аны 2ге бөлсөм болот, 1ге бөлсөм болот дегендейчи. Эгер ушул шарттары табылган абалда 7 адам чогулунган болсо, анда уруксат берилет. Ушул 3 шарттын негизинде чогултуп атышкан болсо, анда макул уруксат болот. Кандай? Ошентип акчаларды чогулткандан кийин ар бирөөнү бөлүштүрүп 7ден так даана суммасын чыгарып, анан кайра килограммын видеого тартып, ошол кишиге отчет катары жөнөтүп кылган болсо, макул, жакшы болот нерсе да. Эгер анысы да белгисиз боло турган болсо, андан көрө өзүң ишенген, тагыраак билген бирөө менен жамаат менен чогулуп сойгон жакшыраак болот да. Анткени жүрөгүң ошого ток болот, өзүң көргөн болосуң, кадимкидей этин алып өзүң да барып таратып бергенге дагы бир чоң бир мындай жүрөктү жибите турганчалык садака иштелген болгон болот да. Эгер андай киши жок болгон болсо, өзүң такыр бошо болгон болсоң, анда мейли бирөөнү жалдап, өкүл кылып шайлап ошону сойдуртсаң болот, ошону таратсаң болот, же болбосо бир фондко берип коюп, алардан отчет талап кылып, көрүп иш кылсаң, ага деле уруксат. Бирок жакшыраагы баягындай өзүңө кылганга эле. Өзүң катышып, көпчүлүк адамдар айтып калышат да, биз ошо курмандык чалып атабыз, бирок деп анан мисалы балдар үйүнө, карылар үйүнө берген учурлар, анан ошондо дагы бир айрым жагдайлар айтылып жүрөт да. Ошол жерге бериле турган болсо, мына көпчүлүгү эле оңоюна карашат да, барып берип коюш керек деген нерсени аткардым деген сыяктуу. Аякта да мындай ысырапкерчиликке орун берип калат дегендей жагдайлар бар экен да. Эми кимге бериш керек деп турган болсок, албетте муктаж адамдарга дейт да. Муктаж адамдар ким десе, кедей жана кембагал дейт да. Кедей кембагалдын айырмасын айтышат. Кедей кембагалдын айырмасы бул кимдин үйүндө күнүмдүк тамак ашы болгон болсо, же болбосо кимдин бүгүн жана эртеңки гана тамак ашы бар, башка жок деген сөз да. Ошондой адамдар болсо, ошолорго берген жакшыраак болот. Балким ала сенин туугандарыңан чыгып калышы мүмкүн. Балким сен кошуна колоңдон чыгып калышы мүмкүн. Сөзсүз тааныбаган адамга бериш керек деген нерсе жок да.
Эгер сен туугандарыңдын арасынан муктаж бирөө кедей болгон болсоң, берип койсоң, анда сен эки нерсе кылган болосуң. Биринчиси садака берген болосуң, экинчиси тууганчылык мамилени бекемдеген болосуң да. Кошуналарга да ошондой да. Эң биринчи сен жакындарыңды карап көр, издеп көр, чын эле муктаж адамдар барбы депчи. Ошолорго берип эт катары берип койсоң жакшы болот. А эгерде берилип аткан жерлер болот кээдечи, баары ошол жака алып барып берет да. Андай бере турган болсо, анда сен берилбей турган жерди кара деген жакшы болот. Анткени бериле турган жерден балким ичинде ысырап болуп калышы мүмкүн. Көбүнесе мисалы медреселерге бергенде жакшы болот да. Медреселер бар, окуу жайлар бар, аларга мисалы үчүн 1 жылдык кылып сактап коюп, ошолордон балдарга тамак аш кылып бөлүп беришет мисалы үчүн. Андан сырткары ошол жеке жашаган жалгыз бой энелер боло турган болсо, ата апалар жалгыз жашагандар боло турган болсо, ошолорго берген жакшы болот. Ошол адам баласы таратканда дагы эринбестен, жалкоолонбостон, ошону жакшылап карап, ким муктаж болгон болсо барып берген жакшы болот. Аны албетте ошол жакындары менен, үй бүлөсү менен баары таратып берсе, ошо баардыгы тең ошону көрсө берип аткан нерселердичи, бул жакшы нерсе болот да. Анан берип атканы сөзсүз бул садаканыкы, бул эптик силер муктаж экенсиңерди айтыш кереги жок да. Жөн эле алып коюңуздар, Аллах ыраазы үчүн ошону жеп коюңуздар, тамак салып жеп, бата кылып коюңуздар, деле берип койсо болот. Негизгиси ниет ошол сенин өзүңдүн жүрөгүңдө болуш керек. Ал адам өзүнүн көз карашы менен, өзүнүн ой пикири менен эле мош тегерегиндеги адамдарга бөлүп берип кое турган болсочу, аныкы туура болуп эсептелинеби же сөзсүз түрдө муктаждарды табыш керек деген дагы барбы? Дагы ошондой. Ооба, сөзсүз түрдө муктаждарды табыш керек. Анткени кээ бирде ушундай болуп калат да. Мисалы үчүн садака фитр деген бар го, фитр садака. Фитр садаканы жана зекет акчасын мисалы үчүн байларга берген болбойт да. Байлар деген кимдер дегенде ошол бай деген ошол зекет бере турган адам өзү бай, же болбосо зекет бере турганчалык мал мүлкү бар, бирок зекет бербейт да. Бир аз ошол шарттары туура эмес болуп калып жетпей калышы мүмкүн. Ошол адам бар. Ушул эки адамга садака берсе өтпөйт. Фитр садаканычы. Жана ажыл акчаны берсе, зекет акчаны берсе дагы зекет өтпөй калат да. Ошол сыяктуу эле жанагындай садака курбанчылыктан болгон этти аларга берген да болбой калат да. Курбандык чалуу кимдерге милдет деген тема бар да. Кимдерге милдет десе, албетте эң биринчи мусулман болуш керек. Капыр болсо өтпөйт. Мусулман болуш керек, балагатка жетиш керек. Жаш бала болсо да болбой калат. Анан үчүнчүсү акыл эстүү болуш керек. Эгер келесил болуп, жинди болуп калган болсо, Кудай сактасын, анда дагы өтпөй калат дагы. Төртүнчүсү мусафир эмес болуш керек. Сапарда жүрбөш керек да. Өзүнүн үйүндө болуш керек. Ушул 4 шарт табылыш керек. Эми ушул 4 шарттуу адамдар 3кө бөлүнөт. Ушу 4төн айтып кеттим да. Мусулман, балагатка жеткен, акыл эстүү. Ушулар 3кө бөлүнөт. Ушул 3 адамдын экөөсүнө милдет курбандык сөзсүз түрдө чалыш керек. Чалбаса күнөөкөр болуп калат. А эми бирөөсүнө милдет эмес. Кылса жакшы, сооп, кылбаса күнөө эмес. Экөөсү милдет деген ким десе, бул экөө шарият тарабынан бай деп эсептелинет. Шарият буларды бай деп эсептейт да. Ошон үчүн буларга милдет болот. Экөө. Ким десе, биринчи зекет берген адам. Зекет берген адам шарият тарабынан бай болот дагы, буга курбандык чалыш сөзсүз милдет болот. Эми зекет бере турган адамдар ким десе, алар бир канча пункттун арасынан бирөө болушу мүмкүн. Биринчиси, кимдин үйүндө 85 грамм алтын болсо. Ал мейли аял болсун, эркек болсун, үйүндө 85 грамм алтын 1 жыл айланып турган болсо, анда ал адам ошо 85 грамм алтындын баасынын 2,5% зекетке берет да, ал бай болуп эсептелинет. Демек, ал да курбандык чалыш милдет болот, фитр садака бериш ага милдет болот. Экинчиси, зекет бере турган адамдардын пункттарын айтып берип атам. Экинчиси, кимдин соода бизнеси болсо. Соода бизнеси дегенде 85 грамм алтынды азыр муфтияттын эсеби менен эсептеп чыкканда бир 300 000 сомго жакын акча болот экен. Демек, кимдин 300 000 сомдук оборот акчасы болсо, минимум, же кимдин үйүндө же банкында 300 000 сом акча турган болсо, 1 жыл айланып, ушул эки адамдагы 85 грамм алтын менен кошулуп үчөө шарият тарабынан бай болуп эсептелинет дагы. Булар зекет бериш керек, курбандык чалыш керек, садака фитр бериш керек болуп калат. Анан ошондой эле 4-үнчү пункту зекет бере турган адамдардыкы кимдин кою болсо, 40 кою бар, минималдуу өлчөм, 1 жыл айланган болсо, же болбосо уyu бар, жылкылары бар, ушул адамдар белгилүү өлчөмдө жеткенден кийин зекет бериш милдет болот дагы. Булар курбандык чалыш милдет болот, фитр садака бериш милдет болуп калат. Бул биринчи пункттагы бай адам. Экинчи пункттагы адам сөзсүз буларды бериш керек болот, бул зекет бербейт.
зекет бербейт, бирок зекет бере турганчалык малына бираз жетпей калган шарты бар. 80 грамм алтыны бар, мисалы үчүн. Же 85 грамм алтыны бар, бирок 1 жыл айланбай эле эмне сатып ийет. Кимдин 300 000 сом акчасы бар. Бирок 1 жыл айланбай эле зекеттин шарты 1 жыл айланыш керек болчу да, 1 жыл айланбай эле сатып ийет. Коротуп ийет, кайра 300 000 сом туруп калат. Же болбосо кимдин 250 000 сому бар. Же болбосо кимдин 40 кою бар, бирок 1 жыл айланбай эле 40 кою эмне болуп калат, сатып кайра алып келе берет. Же кимдин 30 кою бар. Ушул зекет бере турган адамдын шартына жетип жетпей турган адам бул дагы бай болот дагы, бул да курбандык чалыш керек, бул дагы свитер садака бериш керек деген нерсе келип чыгат. Ушул экөөнү милдет. Ал эми үчүнчү адам бул зекет бере турган адамга да кирбейт. Зекет бере турганчалык малы да жок. 40 кою да жок, 300 000 сому да жок, 85 грамм алтыны да жок, эчтекеси жок, мунуку күнү кете берет акчасычы. Бул адамга курбандык чалыш милдет эмес. Балким кылып койсо мүмкүнчүлүгү болуп, сооптуу иш кылган болот. Эми ушул эки адам эттин курбандык сойгондон этин ушул адамдарга берсе болот. Үчүнчү пункт адамдарга. Жана андан ылдып түшүп кеткен кедей кембагалдарга берсе болот. Кайра булар өзлөрүнө эле берип койбосун деген сөз да. Ушул нерсе бар. Эми өзлөрүнө берип койсо өтө берет, мисалы үчүн макул. Өзлөрүнөн бир аз ылдый болгон эсептеген адамдарга берип койсо өтө берет. Бирок жакшыраак ошол кедей кембагалдарга берсе, алардын да муктаждык. Курбандык чалуу деген курман айт намазынан кийин кылынат, эмне үчүн курман айт намазынан кийин? Себеп дегенде даярдыктар алдын ала көрүлбөйт дагы, намаз окуп бүткөндөн кийин кылыш керек. Эң биринчи ошол курбан айттын ошо башында айтып кетиш керек. Бул деген биринчи бизде орозо айы келет, Рамазан айы. Ай жыл санагы менен ислам календарында 12 ай бар, Рамазан айы келет, андан кийин Шаввал айы келет, андан кийин Зулкада деген ай келет, анан Зулхиджа деген ай келет да. Ошол Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнү бар. Ошол 10 күнү шарият тарабынан ыйык болуп эсептелинет. Алла Таала Куранда 10 күндү ыйык деп эсептеген. Жада калса, орозонун акыркы 10 күнү жана ушул Зулкадан, Зулхиджанын алгачкы 10 күнү шарият тарабынан ыйык 10 күндөр деп эсептелинет да. Анткени орозонун акыркы 10 күнүндө кадыр түн бар. Бул Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө курбандык чалынат, ажылыктын негизги ритуалдары ушул күндөрү кылынат деген нерсе бар да. Эми ошол Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүнүн 10-чусу, 11-чиси, 12-чиси ушул 3 күндө курбандык чалыныш керек болот. Эми Зулхиджа айынын ошол ким 10 күнүндө айта кетейин, ким 10 күндүн ичинде орозо кармаган болсо дейт пайгамбарыбыз, 1 жылдык сооп берилет дейт да. Биринчи күндөн баштап Зулхиджанын 9-уна чейин ким 9 күн орозо кармап койсо 9 жылдык сооп берилет дейт. 9-чу ошол Зулхиджа Арапа күнү болот да. Арапа күнү деп коет. Арапа күнү деген ажык азыр кетишти да биздин Кыргызстандыкта. Ошол курбан айттын алгачкы күнү Арапа деген өрөөн бар Меккеде. Ошол жака барышып дуа кылышат. Ошол күнү биякта Кыргызстанда тургандар орозо кармай турган болсо 1 жылдык ага чейинки күнөөсү, 1 жылдык келе турган күнөөсү кечирилет деген хадис бар дагы. Ошол күнү ким орозо кармаса 2 жылдык күнөөсү сооп кечирилет деген, сооп жазылат деген кечиресиздер, хадистер бар. Демек бул күн өтө биз үчүн ыйык болгондуктан курбанчылык да ошол Зулхиджанын 10-чу күнү айт намаз окуп келгенден кийин сойлат. Жана Зулхиджанын 12-чи күнү шам намазына чейин уруксат берилет деген бар да, 3 күн. Эми эмнеге ошол айт намаздан кийин десе, анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде, пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосунда дагы ошол курбан айттын намазынан кийин кылган экен да бул нерсечи. Отчет ошол башталуусу ошол курбан айт намазынан кийин экен. Ал эми даярдык көрүү, койду даярдап коюу, бодомал даярдап коюу ага чейин даярдалчу экен да. Илгерки адамдар ошол койду жарым жыл мурун эле сатып алышчу экен да, козунучу өзүлөрү багышып, жада калса биз көрүп калдык араб мамлекеттерде, башка мамлекеттерде ошол койлорун, козуларын багып, баштарына бантик тагышып, аларды ошо мындай жанагындай кылып тегиздешип, өтө жакшы ушу Кудайга барат мен эмем курбанчылыгын ушу даярдашчу экен да. Анан курбан айт күнү намаз окуп бүткөндөн кийин андан кийин башталат. Намаздан кийин дароо соесуңбу, түштөн кийин соесуңбу, кечинде соесуңбу свет менен, эртеси күнү соесуңбу, 3-чү күнү кечке чейин соесуңбу өзүңнүн ыктыярың. Бирок жакшыраак ошол курбан айт күнү курбан намаздан кийин дагы башталат деген сөз. Айт намаздан кийин эле жана жетүү кыдырсын деген нерселер да болуп калат го. Бизде сөздөр бар да.
кетип кала турган болсо мисалы мечиттен чыгып алып эле да эркек кишиге тиешелүү болуп эсептелинет да. Анда ошондо мындай курмандык кылуу процесс, курмандык чалуу да калкып аткан болуп да, демек айт намаздан кийин дагы баягы үйгө шашылуусу керек деген дагы жерлер окшойт да. Буну деген муну жакшы түшүнүш керек да. Курбан айттан кийин эле, намаздан кийин эле дароо айттап кетүү процесси дароо түшүнүп алган туура эмес да. Кандай? Намаздан кийин айттап баштоо уруксат берилет деген сөз алчы. Мындайча айтканда, намазга чейин айттап алба деген сөз да. Намаздан кийин башталат деген сөз. Башталат деген сөз бул дароо эле эл кыдырып барса деген сөз эмес да. Ал дегендин максаты биринчи жеке муктаждыктарды бүтүр. Биринчи коюңду сой, ошолорду устуканда, аларды мисалы үчүн тарат, бер, анан үйдөгүлөр биздин салт боюнча дастаркон качан даяр болот, аны да караш керек да. Кыргыздар саат канчаларда даяр болуп, самовар кайнап калат, ошого карап туруп анан байрамдаш керек. Анан дароо эле намаздан кийин таң атпай эле эшиктин баарын тыкылдатып үйгө чейин кирип барыш бул жакшы нерсе эмес да. Ал деген сөз дароо эле кыдыр деген хадисте айтылган сөз эмес ал. Ал сен ошол айттап баштасаң качан? Намаздан кийин уруксат берилет деген сөз. Анын тескерисин түшүнүш керек да. Намазга чейин кылып алма деген сөз да. Кийин деген сөз эми качан башташ керек? Аны ошол үйп алат салтка караш керек деген сөз да. Биринчи курбандыкты сой, жеке муктаждыктарды бүтүр, үйдөгүлөр менен жанагындай дастарконду даярдап болгондой анан кыдыр деген сөз болот. Анан сөзсүз түрдө жети үй, баланча үй деген нерсе жок. Ал илгери ошол жети үй дегенде ошол үйлөр калып кетпесин, элдерди кыдыргыла деген максатта бир жетиге байлап койгон. Болбосо жети деген кыргызда өтө бир чоң сан болгон, жетинин бири кыдыр депчи мисалы үчүн. Ал деген көп эле үйгө кыдыр деген сөз болчу да. Көп эле үйгө кыдыр, адамдарды сен дагы чакыр, башкаларга да бар деген сөз болот. Майрамдык маанайды кандай өткөрүш керек негизинен? Пайгамбарыбыз өзүнүн жеке хадисинде мусулмандардын майрамы ошол орозо айт, курбан айт деп белгилеп кеткен да. Ушул айт майрамы кадимкидей майрамдалыш керек да. Ал ошо сиз айткандай жеке эле ошол курбан айт кой союп эле дастарконго отуруп калыш менен чектелип калат да. Бул мисалы үчүн араб мамлекеттерде курбан айт, орозо айт учурларында көчөлөрдө кадимкидей жанагы биздеги жаңы жылдагы шариктер, кызыл тазылдар илинет. Кадимкидей балдар жанагындай бир нерселерди жакшы кооз кийимдерди кийип алып, аттракцион парктарга барышат, алар бекер иштеп беришет, мисалы үчүн арзан иштеп берет. Ошондой бир майрам болот да кадимкидейчи. Ошондой майрамдык маанайды биз тартуулай албай атабыз да. Эгер мүмкүн болсо ошол курбан айтты, орозо айтты үйлөрүңө шарик илип кой, жанагындай гирляндтарды илип кой, өчүп күйгөн светтерди илип кой кечиндечи, үйүң жаркылдап турсун. Ошонун баары балдардын психологиясына, үй бүлөнүн психологиясына бул майрам тырбайбы деген нерсени тартуулаш керек да. Мусулмандар ошого жетиш керек болот. Ошол учурда үй бүлөңдү шылтоолоп, көлгө алып барып келсең болот, парктарга алып барып келсең болот, аларга балмуздак алып берип, башка кошунанын балдарына, жакын бир туугандардын балдарына ошол күнү бекер бир нерсе сатып алып берип кой. Ошол нерсени кошуш керек жашоогочу. Бир гана ошол күнү биздин аталарыбыз, апаларыбыз ошо койсо эт жешчи эле, эт таратчу эле деген нерсе менен калып кетпеш керек да. Ал негизги ритуал, бирок ал менен кошумча майрамдык маанайды тартуулай турган кандай гана жакшы бир шариатка туура келген адал нерсе болсун, ошонун баарын колдонуп, ошол күнү майрамдаш керек болот. Урматтуу кыргыз элим, айрыкча Балкын шаарынын тургундары, сиздерди келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Кудай Таала ушул Курбан айттын ыйык майрамдык күндөрүндө элибизге, жерибизге, шаарыбызга Кудай Таалам бейпилдик, тынччылык берген болсун. Ошол кылган курбанчылыктар Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Кылып аткан бата тилектерди Кудай Таалам кабыл кылып, Кудай Таалам биздин келечегибизди кең пейилдүү кылган болсун. Ушул майрамда сиздерге майрамдык маанай, үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен, тууган туушкандар менен кадимки ошол майрам катары сезип, майрамдык маанай тартуулап, бири-бириңиздер куттуктап, ушул ыйык майрам күндөрү жакшы тосуп алууну Кудай Таалам сиздерге мүмкүнчүлүк берсе экен деп сунуштап кетмекчимин. Жана ошондой эле сиздердин дагы эли жерибизге кылган бата тилектериңиздер, бири-бириңерге кылган жакшы дуа тилектериңиздер Кудайдын алдында кабыл болсун деп кетмекчимин. Анда эмесе баарыңыздар келе жаткан Курбан айтыңыздар куттуу жана берекелүү болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.